Урматтуу салык төлөөчүлөр. Азыркы учурда абдан көп суроолор болуп жатат. Электрондук эсеп фактураны тариздөө боюнча. Ким тариздеш керек? Анан ким эсеп фактура жок сатып алса, эмне болот? Кандай санкция болот деген суроолор болуп жатат. Ошондуктан салык кызматы тийиштүү маалыматты берели деп чечтик. Негизи азыр салык чөйрөдө көп өзгөртүүлөр болуп жатат. Эң башкысы кичи орто бизнести колдоо максатында. Кичи орто бизнеске жеңил жумушун, ишмердүүлүгүн түзөлү деген максат. Ошону менен салык кызматы ири компанияларга, импортко, өндүрүшкө көзөмөлдү күчөтүүдө. Иш аналитикага, жалган экспорт, салык качуу схемаларды таап чыгуу максатында болуп жатат. Албетте бул ири бизнеске ак ниетсиз иштеген, кандай бир бузуулар менен иштегендерге тандык. Эсеп фактура боюнча айтып кетсек, азыркы ушундай өзгөртүүлөр болуп жаткан убакытта базарларда бирдиктүү салык менен иштеген 0,1-0,5-1% субъекттер жана өзгөчө соода чөйрөсүндөгү базарлар, Дордой, Кара Суу субъекттерге эсеп фактура тариздөөнү бошотулду. Ал эми дагы айтып кетсек, биздин президентибиз Садыр Өнөркожоевичтин жарлыгына ылайык салык кодекске, салык мыйзамдарга өзгөртүүлөр кирүүдө. Ал жерде патент системасы киргизүү жана башка жеңилдиктер. Келечекте ким базарда патентке өтсө, алар дагы эсеп фактурадан бошотулат жана көзөмөл кассалык машинадан дагы. Эми урматтуу салык төлөөчүлөр, ким ушул базарлардан товарларды сатып алса, документи жок, эсеп фактурасы жок, эч кандай санкция болбойт. Жакында эле кабыл алган 5% киреше салыгы боюнча санкция дагы алынбайт.